Амансыздарбы? Эфирде 5-5. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Biz бүгүн элди кыйнаган кымбатчылык деген теманы тегерегинде кеп кылган турабыз. Анткени учурда азык-түлүк продукциясы бир топ кымбаттады. Ушул маселени кантип жөнгө салсак болот дегеле кыргыз экономикасын кантип өнүктүрө алабыз. Дал ушул максатта кеп салабыз деп атабыз. Мен дегенде коноктор менен тааныштырып алайын. Менин оң жагымдан Төлөн Абдыров, экономика илимдеринин доктору, профессор. Зайнидин Жумалиев, Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык башкы башкармалыгынын жетекчиси. Саламатсыз. Бактыгүл Сулайманова, экономика илимдеринин доктору. Кеңешбай Тайлаков, Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жана жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Мына учурда айтып атабыз, азык-түлүк продукциялардын бир топ кымбаттап кетти деп атабыз. Ошонун ичинде эт, суу, май жана башкалар. Анан ушул жагдайда эми элдин бүгүнкү экономикалык абалы, жашоо шарты жыргатарлык эмес, укмушта жакшы жашоо жок деп ар дайым айтып келебиз. Мына ушул багытта өкмөт кайсы бир деңгээлде мамлекет элди багыш үчүн кайсы бир деңгээлде ушул баа саясатында жөнгө салып, экономикалык бир жүрбөй жаткан иштерди алдыга жүргүзүп, бир жакшы жолду баштаса жакшы болот эле деген элдин үмүтү бар. Ошол жагдайда кеп кылалы. Адегенде мен азыр илимпоздордун күнү, Конституциялык кеңешмеде жалаң илимпоздор отурат. Анан илимпоздор менимче бир мындай бүгүнкү экономикалык абалды бир таразылап берсеңиз, андан кийин кептин ар жагын улап кетели ага, Төлөн ага. Сизде Эми бүгүнкү күндө көрүп атабыз, баарысы эле кыйынчылык заманга туш болуп атканыбызды. Анткени бул деген өзүнөн өзү эле мынтип эле чыга алган жок. Бул деген мына карап көрсөңөр, Кыргыз экономикасы көп жылдан бери деле мындай айтсам мындай бир өсүш жактарына өтө мындай бир багытталган эмес болчу да. Эми өсүш дегени бул деген 7%дан кем эмес болуш керек да, жанакы өсүшү. Бизде болсо бир 3,5 продукциясы. Биз болсо бир 3,5, ошо эң көп 4 деп мындай кээде 5%га чейин деле чыгарып аттык. Бул бир жагы. Экинчи жагы, эми жалгыз эле Кыргызстан экономикасы кыйынчылыкка мындай түшкөн жок. Бүт экономика, дүйнө жүзүндөгү экономиканын баардыгы азыр бир катуу зыян тартып аткан кез. Анткени баарысы тең ошол жанакы коронавирус деген бир илдети пайда болуп калып, ошо пандемиянын негизинде бизден бүт ушул жанакындай кыйынчылыкка душар болуп калдык да. Кайсы экономикалар азыр өсүп атат, өнүгүп атат. Ал жанакы өндүрүш жактары, жанакы товар чыгара турган ушундай экономикалар, булар деген аябай баягы эми зыян өтө көп тартышкан жок да. Биз болсо мына карап көрсөңөр, экономикабыз тиги СССР ураганда биздин экономикасынын структурасы башкача болчу. Ошондо карап көрсөңөр, мына 27% болсо бул деген жанакы өндүрүш продукцияны чыгарчыбыз да, жана эң жалпы ушу дүң продукциянын ичинде 27%, 33% болсо бул деген жанакындай айыл чарба продукциясын чыгарчыбыз. Андан тышкары жанакы 8%га жакын бул деген курулуш багыты болчу. Андан кийин бир 33% бул деген жанакындай тейлөө багыты болчу да. Анан эми ушул азыркы мына ушул Союз урагандан бери биз өзүбүзчө эгемендик алгандан бери жүргөнүбүздөн бери структура, экономиканын структурасы өзгөрүп кеткен. Азыр карап көрсөңөр, болгону 12% эле бул деген айыл чарба. Эми элестетип көргүлө канчалык түшүп калды да. Андан тышкары жанакы 18% бул жанакы биздики өндүрүш. Анан тейлөө көп болуп калды. Анан эми жанакы курулуш багыты болсо бир 10-11%га чейин чыкса, 50%дан көп бул деген ошо тейлөө багыты болуп калды да. Бул деген эмне? Бул деген ошол жанакы ресторан бизнеси, жанакы туризм дегени, гостиница деген, соода дегени, дагы башка тармактар жана тейлөө көрсөтө турган. Ошол 50%дан ашык болуп аткандан кийин бизде деген ушу коронавирустун кесепетинен
ошонун баардыгы туруп калды да. Туруп калганда ошол кыйынчылыктардын баарын көрүп атабыз. Анткени анча-мынча болсо деле экспорттук потенциалыбыз бар болчу. Биз деген товар сатып доллар алып келчүбүз. Кайсы экспорт? Эми экспортто болгондо жанакы алтындарды сатчубуз. Андан тышкары да жанакындай айыл чарба продукциябыз бар болчу. Кийим тигип сатабыз. Кийим тигип сатабыз. Ошолордун баардыгынан анча-мынча болсо булактары бар болчу. Доллары түшүп турчу. Андан тышкары жана биздин балдарыбыз башка чет өлкөдө иштеп жүргөндөрдүн баардыгы экономика жакшы иштеп атканда анда дагы ошол айлык маянасын кичине баягы бияка ата энесине жиберип атып 2 миллиард долларга чейин биякта түшүп турчу да. Ошонун негизинде долларыбыз бар болчу. А биз деген мындай түшүнүп көрсөңөр, эң ушул импорт менен экспорттун айырмасы 30-70% болуп калып атат. Экспорт болгондо эле бир 30%-ын экспорт кылсак 70% да импорт. А импорттун баардыгын ошо долларга сатып алабыз да, баягы башка валюта. Анын баарын сатып алгандан кийин мына эми азыр көрүп атасыңар. Доллар да өсүп кетти. Баардыгы өсүп эле анан тиги экономикалар башка мамлекеттердин экономикалары да урап, мурункудай баягы арзан немелерди алар да бербей калды. Алар да кымбат сатып. Ошонун негизинде мына бүт баардыгы келип туруп анан мына баалары ошол кымбаттап атканы да ошондо. Бирок ички дүң продукция биздин тегеректеги мамлекеттерге караганда эң начары биздики болсо керек. Эми дүң продукциясынан боюнча аз көлөмү азыраак болгондон ооба биздики даже могу Тажикстандагы уже ашып кетип аткат да көп эле учурда. Агай, Зайдин агай, сизден сурайлы. Төлөн ага айтып атат. Бизде негизги азыр жана тейлөө багытында, анан кийин тамак аш, анан кийим түү багытында негизги жашоо шартшууга такалып атат деп атпайлы. Бүгүн Кыргызстанда дал ушул жагдайда кымбатчылык аябай көп да. Маселен, Дордойдо да элдер илеп атат, Кытайдан товар келбей атат деп атышат. Ошол эле тамак аш курсак тойгоз үчүн дагы суу майыбыз, этибиз кымбаттап кетти деген бир топ маселелер бар да. Ушул жагдайда экономика министрлиги кандай иштерди аткарып атат? Мен бир эле экономика министрлиги, биздин министрлик баардык калган тармактарга дагы тиешеси бар да. Төлөн мырза айтты азыр бизде сельский хозяйствода айыл чарбасынын проценттин соотношение эмеси ВВПга азыр 12% деп, а 27 болчу деп. Мына ушу жерде 33% болчу деп. Мына азыр ушуга бир чоң жооп болуш керек да. Бул биздеги айыл чарба продукциябызды биз азыр башын санап атабыз, малыбыздын туягын санап атат деп коет да. Өсүш бар деп. Бирок ошол мал чарбасынын өзүнүн продуктивность мына ошол бизде жок, аз. Анткени мына бир уйдун азыркы бир уйдан бир күндө 5,5 литр сүт саап алабыз да. Бул абдан аз. Сапаты жок. Сапат эмес, бул ошол эмеси да, кандай сапат, кубаттуулугу, пайдасы аз болот. Өндүрүмдүүлүгү. Экинчиден ошол эле айыл чарбасындагы биздин түшүмдүүлүк жердин биз сепкен биздин продукциябыздын түшүм алганыбыз. Бул дагы абдан аз. Анткени мен бир гана пример айтып берейин. Кант кызылчасы мына Чүй областында основном себилет да. Бир 7-8 жыл мурун Чүй областында ошол урожайды 220 центнерден 1 гектар жеринен кант кызылчасын алышыбыз да. Кийин мына ошол эле Кайынды кант баягы завод чоң да. Анын бер жагында Кошой заводу турат. Мына 2 чоң завод ошол биз өндүргөн кызылчаны бир 30 эле пайызын иштетип калышты да. А калганычы? Калганы жок да. Урожай жок, аз. Жана 200 центнерден алып атпайсызбы 1 гектардан. Ошондо бир 300 миң, 200 миң тоннанын тегерегинде гана алчубуз. Андан кийин алар эмне кылышты?
баягы үрөндү Европадан алып келе баштады да. Ошол үрөндүн негизинде биздин дыйкандарыбыз баягы ошол үрөндү пайдаланып, азыркы учурда 450-500 центнерге чейин чыкты кызылчанын түшүмдүүлүгү. Баягы ошол эле мисалы үчүн бир мына былтыр 14.000 гектар жерге кызылча айдалды. Былтыр 700-800 жакын 1000 тонна кызылча алдык дагы. Илгери Союзду айтып атпайбыз. Союз учурунда ошол кызылча деген Кыргызстандын жашоо шартына жетип барчу экен да, өндүрүмдүгү жакшы болгон экен деп айтып атпайбыз. Кечиресиз, андай эмес да. Мен сизге анда ал илгеркини башкача айтып берем азыр. Ал башкача болгон. Ал убакта кантта бир завод болгон, Сокулукта болгон, жанагы Кайыңдык кант болгон, Кара Балтада болгон. То есть биздин заводдор чоң көп болчу да. Анан биз ошол убакта жерди дагы көбүрөөк жерге кызылча себилчү. Өрөндө баардык жерде кызылча себилчү, таласта себилчү, көлдө себилчү. Азыр сиз уккан жоксуз, мисалы үчүн азыркы учурда көлдө себилет деп. То есть ошо 4 заводдун баарын тең баягы жумуш менен же болбосо переработка кылыш үчүн ошо баардык жерге ал убакта пландаштырылган экономика болгон да. Ошон үчүн баардык заводдун баары иштеп турган, ал убакта көлөмү абдан көп болгон. Бирок түшүмдүүлүк ал убакта деле аз болгон. 500 тонна 500 центнер алган эжекелерибиз Шопокова, Кайназарова дегендер герой соц туруда болгон ал убакта. Азыр чүйдүн баарына берсе болот. Ар бир дыйканга герой деп, потому что азыр уже 500 алып атат. Мына азыр мына ушундай нерсени азыр биздин мына жаңы келген айыл чарба министри Тилек мырза, мен өткөндө дагы ушу прямой эфирден дагы кайрылдым ал кишиге дагы. Мына ушуларга көңүл буруш керек. Тилек мырза кийинки жума неме кылабыз. Эгерде ушуларды биз колго ала турган болсок, анда биздин айыл чарбанын дүң продукциясы өскөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр бул маселени дагы кайталабыз. Кымбатчылык жөнүндө кеп калып атабыз, азыр кайта келебиз. Кымбатчылыктын бүгүнкү себебин сиз экономист катары айтыңызчы. Бүгүнкү себеби мында бул пандемиядан башталды да. Анткени деген көп биздин көпчүлүк жеке ишкерлерибиз, дыйкандарыбыз, фермерлерибиз ошол көбүнчө жарымы өзүбүзгө сатып, жарымын экспортко чыгарчу да. Анан баягы чек аралар жабылгандан кийин жакшы көп киреше алышпай калышты да. Бирок анан эми ошондой эле пандемия учурга биздин кошуна мамлекеттер да туш келди да. Алардын баягы өзлөрүнө ошондой продукциялар жетпей калып, алар ушуну бизден активдүү сатып алып башташты да. Эгерде мурун бизде баягы ошол эле Евразиялык бирикменин сураган өзлөрүнүн условияларына жараша эгерде биздин кээ бир продукцияларыбыз чет өлкөгө өтпөй кала турган болсо, азыр алар аргасыздан биздин товарларды, уже продукцияларыбызды сурашып уже сатып алышат да. Ошондуктан биздин ишкерлер, ошо жеке дыйкандарыбыз, фермерлерибиз көбүрөөк акча табалы деп ошол жалаң экспортко сатып атышат да баарынча. Ошондуктан биздин өзүбүзгө ошол аябай чоң көйгөй пайда болду да өзүбүздүн кыргыз элибизге. Анткени бизде Кыргызстан ошол эле өндүрүштөр жетпейт, өзүбүздүн Кыргызстаныбызды камсыздаганга жетпейт да өндүрүмдүүлүгүбүз. Анан ошол себептен бизде ошол бизде экономикада ушундай түшүнүк бар да, экономикалык коопсуздук, тамак аш коопсуздугу деген. Ошонун жетишпендигинен биздикилер аябай чоң мындай жетишпегендикке дуушар болуп, биздин өзүбүз кымбаттатып алдык да. Мисалы деген ошондой учурларды деген мамлекет өзү караштырыш керек. Мисалы Норвегияда, Японияда же ошол эле Европа бирикме мамлекеттеринде жыл сайын бир 45%тен 55%ке чейин ошол мамлекеттик бюджеттен акча каражаттар каралган да. Ошондо экономикалык коопсуздукту кармаш үчүн өлкөдө тамак аш коопсуздугун кармаш үчүн. Анткени деген эгерде ошол эле өндүрүлгөн продукция экспортко жакшы чыкпай калса, же жеке ишкерлер, же ошол дыйканчылар, же ошол эле фермерлер жакшы мындай киреше таба албай калса, ошондой жанагындай коопсуздукка жаман боло турган көйгөйлөр болбош үчүн ошондой мамлекеттик бюджеттен ошондой каралган. Бизде ошол тамак аш коопсуздугунда ошондой запастар барбы, жокпу? Бизде андай запастар жок. Азыркы ошол негизи болуш керек беле? Негизи болуш керек. Анткени өнүгө турган өлкөлөр
Мисалы биз ошо көбүнчө ошол айыл чарбага карайбыз да. Эгерде биз өнүгүүсү келсек, анда биз ошондой мамлекет бюджеттен ошондой акча каражаттарын карашыбыз керек да. Азыркы мамлекет страховать этип турушубуз керек да ошондой стоктарды. Мен сизден сурайынчы, бул антимонополиялык агенттик бул баалар кымбаттап кетсе тизгин тартыш керек деп түшүнөбүз да биз туурабы? Кымбаттап кетти, токтогула. Могу 20 мыңда болуп кетти, биз элди кыйнап деш керек деп ойлойм да. Бүгүнкү учурда эт дагы, суу май дагы 2 эселеп кымбаттап кетти. Дагы башка продукциялар да. Анан ушуга келгенде баягы бир уч сиз бул бактылуу айтып аткандай бизнесмендердин пайдасына макул деп унчукпай отура бергендин өзү жакшыбы, же болбосо тарс жерден кармап туруп бааны жөнгө салып коюш керекпи? Бул жерде ушул негизинен баа боюнча биздин көптөгөн керектөөчүлөр болобу, жарандар болобу, абдан нааразычылыгын билдирип, соцсеттер аркылуу ушу түз эфирлерде көптөгөн учурлар болуп атат. Эми негизинен баа саясат өзү бизде азык-түлүктөгө болгон баа ички, сырткы, ошондой эле сезондук факторлорго жараша болот да. Ошол эле бир 4-5 азык-түлүккө негизинен баа 30%-тен 30%дан жогорулады. Бул өсүмдүк майы 30%-тен жогору, өсүмдүк майы, кум шекер, чумуртка, эт азыгы деп коелу, бүгүн азырынча 4 азык. Эми бул өсүмдүк майы августтан тарта, өзүңүз билесиз, өсүмдүк майы негизинен 80%-ын Россия менен Украина көзөмөлдөйт, бул дүйнөлүк рынокто. Ошол жерде түшүмдүүлүк, күн карамага түшүмдүүлүк бир топ аз болду. Ошонун себептен Россиянын өзүндө 40%-га чейин жогорулады бүгүнкү күндө. Биз ал жерде коллегалар менен да маалымат алышып иштебизди алып барабыз. 40%-га чейин жогорулады. Ошол мезгилде биз 70-80ден алып аткан майдын бүгүнкү баасы 1 литрин айтып атам мен 120-130 сом. Бул ошол сырткы фактордун. Анан ошол эле убакта биздин ишкерлер болобу, бул жакка ошол азык-түлүк тарткан ишкерлер болобу, соода түйүндөрү болобу, алар келишимдерди түзгөндө доллардын эквиваленти менен түзүшөт да. Бүгүнкү күндө доллардын курсун караңыз. 72 болчу, азыр 85. Бул да таасирин берди. Анан бул жерде эки бөлүп койсок болот да, негиздүү жана негизсиз баа көтөрүүлөр. Бүгүн биздин талдоолордун жыйынтыгы менен, биздин сурамжылоолордун жыйынтыгы менен мен айтар элем, азыркы ошо өсүмдүк майына болгон баа, же болбосо кум шекерге болгон баа негиздүү депчи. Себеби дегенде кум шекер деле бул биржалык товарга кирет да. Мунун баасы ошол эле Россиянын өзүндө быйыл жанагы кызылчанын түшүмдүүлүгү начар болду. Өзбекстанда засуха болду, өзүңүздөр билесиздер. Алар болсо Россиядан тарта баштады. Керектөө көбөйүп туруп, алар баасын көтөрдү Россияда. Ошонун кесепетинен биздин дагы ички рынокто биздин заводдор бүгүнкү күндө болгон 50%-ын жаап атат да. 120 миң тонна керектөө болсо 50%-ын жаап атат. Баса кум шекер бизге канча пайыз экспорт келет? 120 миң тонна керектөө болчу, анын ичинде бүгүнкү күндө ошонун 50%-ын биздин ички жанагы айткан өзүбүздүн кайыңдык кант ошолор жабат, кошойлор. Анан калганын биз сырттан алып келебиз, Россия, Казакстандан бүгүнкү күндө. Азыраак өлчөмүн Азербайжандан да келет биздин талдоолордун жыйынтыгы менен. Анан ошол жактын таасири болуп атат да, сырткы факторлордун таасири болуп атат. Ал эми сезондук фактор дегенибиз бул жанагы картошка өсүмдүгүнө, башка азыктарга сезон болгон учурда баягы түшүмдүүлүк жакшы болгон учурда баа кескин дээрлик стабилдүү болот да. Ал эми азайып кетип, рынокто азайып кеткенде баа көтөрүлүп кетет. Ошол эле этти айталык. Эт эмне себептен бизде кымбаттады? Эт өзүңүздөр билесиздер, Казакстан чечимин чыгарып, этти тирүүлөй малды сыртка чыгарууга өзүнүн чектөөсүн киргизип, ошондой чечим кабыл алган. Анан Өзбекстандан, Тажикстандан, мурда Казакстандан дээрлик көп алчу, алар биз жакка өттү. Анан биз жакка өткөндө албетте 50-60 миңге сатып аткан малдын баасы 70-80 миңге турду. Анан биздикилер сатып баштады, анан биздин ички рынокко да ошол таасир берди да. Бул жерде мындай эт рыногу миңдеген биздин жарандар иш алып барат. Ортомчулар бар. Мен четке какпайм, спекулянттар бар. Аларды контролдош кыйын, учет жок бүгүнкү күндө. Негизин алганда. Эмнеге контролдой албайсыздар? Бүгүнкү күндө бул атаандаштык рыногуна кирет. Суроо талапка жараша ошол жерде иштеген ишкерлер болобу, эс саткандар болобу, сатып алуучулар, ортомчулар болобу, өздөрү баасын аныкташып, иштерди алып бара берет да. Мамлекеттик бүгүнкү күндө бул жерде монополиялык деңгээлге болгон бир дагы азык-түлүк рыногунда субъектибиз жок да. Эгерде монополдук деңгээлге болгон субъект болсо, анда өзүнүн иш-чаралары бар, мыйзам бар. Ошонун алкагында биз тийиштүү иш-чаралар жүргүзөбүз. Ошол себептен 4 багытта бүгүнкү күндө негизинен бул иш-чараларды жүргүзсөк болот. Биринчи багыт бул превентивдүү иш-чаралар.
бул жана түшүндүрүү иштерди ири соода түйүндөрү менен баягындай келишимдүү иштери жана башкалар. Экинчи багытыбыз мына Россия пайдаланат муну, интервенция деп коет. Россия мисалы үчүн май азая баштаганда рынокто госматериалдер системасынан рынокты толтуруп бааны түшүрүүгө таасир берет да, мисалга алсак. Үчүнчү багытыбыз бул жанагы айыл чарба министрлиги сунуштап азыр кирбедиби чектөөлөрдү, ички экспортко жана импортко чектөөлөр кирди. Ошолда эң акыркы багыт бул рынок шартына мындай тескери жагдай деп койсом да туура болот да, бул жөнгө салуу. Себеби дегенде атаандаштык рыногун өзүңүздөр билесиздер, бизде атаандаштык мыйзамы бар, ал жөнгө салынбаган чөйрөлөрдү ушундай иш алып баруу боюнча да. Мен мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн жалпак тил менен бир кыскача айтып бериңизчи. Маселен, эт кымбаттап кетсе, малды жанакы бизнесмендер каалаганча өзүнчө кымбат сата берсе, мамлекет кояй дей албайбы? Бүгүнкү күндө мен сизге кошулуп элем, мамлекет кояй деп бүгүнкү күндө чектөө киргизди. Ошонун кесепетинде мен 2 күндөн бери өзүм дагы бир бардыгын көрүп чыктым. Бүгүнкү күндө 30 сомдон 50 сомго чейин эттин баасы ылдыйлады. Азыр орточо баасы 400 сомдун тегереги. Өзүңүз билесиз, 480ге чыгып кеткен. Суу майды мен сизге айттым, суу майды бул негиздүү болуп атат. Себеби өзү 85% бул сырттан алып келип атабыз. Россиянын өзүндө 40%га көтөрүлдү. Россиядан 120 сомго алып келген майды бул жерде 90 сата албайт да. Анда кандай пайдасын алат булар? Транспорт чыгымы бар, доллардын курсу бар, ошолордун баарын талдап эсептеп чыгабыз бизчи. Анан биз ошол эле соода түйүндөрүнө талаптарды койдук. Жана булар надбавка кошуп сатат. Ошол социалдык маанидеги 25 түрлүү азык эмес, товарлар да бар да. Ошол товарларга негизинен булар минималдык деңгээлде азыр жана надбавкаларын коюп сатып атат да. Анан дээрлик өкмөттө механизмдер бар. Бул бир механизм, бул баягы дээрлик 1 айдын ичинде 20%дан баягы жогорулап кеткен учурда бул бардык эле мамлекеттерде бар, ЕАЭСте жөнгө салуу механизм кирет да. Бүгүнкү күндө талдоолордун жыйынтыгы менен негизсиз мындай жагдайларды эске алуу, негиздүү жагдайларды эске алуу менен ал жөнгө салуу кирген жок. Рынокты биз ошол Кыргыз өкмөтү, башка тийиштүү мекемелер биз байкоо жүргүзүү менен жана ошо талдоо, сурамжылоо, превентив иш-чаралар менен гана азыр көзөмөлдөп атабыз да. Бир дагы бир эме унтелектти сурап алайынчы. Жана сахар боюнча, кант боюнча айтып калбадыңызбы? Бизде ушундай кеп болгондо кант, сахарды сырттан алып келүү боюнча чоң бизнес бар. Аны бир чоң кишилер жасайт. Анан аны мамлекет кой дей албайт. Анткени ал чоң кишилер менен сүйлөшүп алып иш кылат деген маселе болгондо, ошол жерде коррупция барбы, жокпу? Бул жерде кантты эркин бүгүнкү күндө баягы убагында кээ бир компаниялар Беларусиядан алып келгенде ошондой көрүнүштөр болуп, СМИлерге да чыккан. Бүгүнкү күндө Беларусиядан кант келбейт. Бүгүнкү күндө Россия, Казакстан, Азербайжан жана бир топ мамлекеттерден келип атат да. Алдай нерсе бүгүнкү күндө жок деп айта элем. Биз мисалы үчүн былтыр канттын көлөмү аябай жакшы чыгып, мындан 1-2 жыл мурун. Анан баасы түшүп кеткенде биздин дыйкандар быйыл аз септи да, чынын айтыш керек. Баа жогору болгондо бүгүнкү күндө дүң баасы 45 сом 30 тиын азыр бүгүнкү күндө. Анан биз дагы талап койдук, кайынды кант бул мындай үстөмдүк абалды ээлеген субъектке кирет. Ошол эле учурда дыйкандарга тийиштүү условиялар түзгүлө. Келишимдерди карап чыгыңыздар депчи. Рахмат. Кошумча кылып коеюн. Мисалы үчүн 18-жылы биз өзүбүздүн ошо производстводон биз 120 000 тоннага чейин өзүбүз өндүрдүк да. Кайынды кант менен кошой 2 завод иштеп калды. Былтыр болсо 99 000 тоннаны былтыр чыгардык. Эми быйыл 53 000 тонна, 55 000 тоннага чейин гана чыгат. Анткени чын эле быйыл аз себилип калды. Кант кызылчасы аз себилди. Мен ошон үчүн жанагы айыл чарба министрлигине кайрылып атканыбыз дагы ошол жакты биз абдан жакшылап карап, түшүмдүүлүгү көп болсо анда бизде проблема болбойт. Биз мына былтыркы импорттаганыбыз где-то 23-24 000 тонна болду. Жана 99 000 өзүбүз чыгардык дагы биз кумшекерди башка жактан алып келдик. Мына быйыл андан да көп болот. Анткени биздики быйыл 55 000 тоннанын тегерегинде гана кызылча кант кумшекер ала алабыз да. Түлүнү мына биз айтып атабыз. Бардык жактан эле биз Россияга же Казакстанга көз каранды экенбиз да. Өндүрүштү биз өзүбүздөн чыгарсак болбойбу? Маселен, ошол
суу майды өндүрүш үчүн жер иштеткенге жерибиз барбы? Ошол этти кайра иштеткенге кудуретибиз жетеби? Маселен, ушул жактарды экөөбүз катары карап көрсөк болобу? Жана бекеринен биздин структура, экономикабыздын структурасы өзгөрүп кеткени деп бекеринен башында айтып кеткен жокмун да. Бул деген айтып атпаймынбы, тиги союз уурагынын астында биз деген 33%, бул деген ошо айыл чарба продукциясын өзүбүз өндүрчүбүз деген эле кеп да. Азыр болсо 12%. Бул деген бир топ кыйла эле түшүп кетти да тиги ылдый. Биз деген төмөндөп кетти да. Анан жанакы карап көрсөңөр, эң негизгиси ар кайсы мамлекет эң биринчи ушу ойлой турганы бул деген жанакы азык түлүк коопсуздугу жөнүндө да. Мисалы азык түлүк коопсуздукка ушул бир 9 түр ар кандай жанакындай азык түлүк продукциясы кирет да. Эми азыр 13кө чейин деп кээ бир мамлекеттерде чыгарып атышат. Бирок эң негизгиси жалпы ошол 9 продукция кирет да. Булар деген эми азыр эсептеп берсек, бул картофель, бул деген азык, жанакы сүт азыктары, жанакы шекер деген, бул деген жанактай суу май, бул деген жанакы ун деп эле ошондой кете берет да. Анан жана жумуртка, тукум деп неметкендер. Анан эми ошол 9 түрлөрдөн Кыргызстан болгон 3-өн эле өзү камсыз кылып алат да, өзүн өзү баягы камсыз кылып. Бул деген картофель, бул деген сүт азыгы, бул деген жанакындай жер жемиш, жанакы бакчалар деп туруп, ошол менен эле мына 3 эле продукция. Калганы болсо мына ошол деле шекерди деп көргүлөчү. Ал союздан бери эле биз деген эң эле көп дегени бир 67% өзүбүздү өзүбүз камсыз кылчубуз. Даже жер мына баарын отурушканда деле 67% кылабыз. Калган болсо бул деген импорт болчу. Суу майларын биз деле эми бул уже биздин баягы тарыхта эң эле көп деген бир 30%га чейин эле камсыз кылчубуз. Жана софлор, ар кандай жанакындай немелерди түштүктө айдачыда семечке жанакындай ар кандай бүт эметкенде деле ошол азыр деле мына ушул 30 эле пайызга чейин өзүбүздү камсыз кыла алабыз да. Эми жанакындай мисалы мөмө жемиштерден болгону эле бир 10%дай эле немете элебиз. Калгандарын баарын бүт алып келишибиз керек. Бул деген эмнеге такалып калат да? Бул деген ошол биз деген бир саясатты мен кээде ойлонуп калам да, ушундай бир айыл министерство, айыл чарбанын министрлиги бул бир өзүнчө бир саясат иштеш керек эле да. Мына мисалы мен Түштүк Кореяда болгондо аякта жердин жанакы жери биздин Кыргызстандан 2 эсе кичинекей экен. Бирок жашаган адамы 53 миллион адам жашайт да. Бирок ушул айыл чарба продукциясы менен өздөрүнүн өзү толугу менен камсыз кылат да. Өзүнүн өзү толугу менен камсыз кылат. Эми ошондо да карап көргүлө. Мисалы алда тоолуу жер биздин Кыргызстанда, бирок 25% ошол аянт жери да. Калган 75% болсо бул тоо. Биздики мисалы эми Кыргызстан кичине кыйыныраак. Биздики 100%тан 5 эле пайызы бул аянт жерибиз, айдоо жерибиз да. Калганы 95 бул деген тоо. Бирок ошончо деле мейли, ошентип салыштырсак, бирок тиякта 53 миллион адам да. Бирок 25 эле пайыз жанакы жери. Бирок ошондо дагы заманбап жанакында ар кандай жолдору менен ошол азык түлүк продукциясын өстүрүп чыгарып өздөрүн камсыз кылып атат да. Биз деле андай кылышыбыз керек. Биз деген ошондой жана күнөс каналарды коебузбу? Ошол эле жанакындай бир сүт бере турган уйларды, ошол аябай көп сүт бере турган ошондой немелерди чыгарышыбыз керек. Андан тышкары жанакындай эми түрлөр бар да бүгүнкү күндө мындай ошол жаңы технологияларды тартып келип инновация деп коет. Ошонун баардыгын азыр киргизип туруп, эгерде биз өзүбүздү камсыз кылбасак, эртең эле мына көрбөдүңөрбү? Мына ызы чогулуп туруп атканда эле чегараны жаап коюп атышты. Жаап койгондо эми дагы жакшы, азыр жана мат резервде анча-мынча баягы немебиз бар. Тиги сактай турган ошо азык түлүк продукциябыз бар. Бирок эми ошону кечке жаап койсо эмне кыласыз? Ачкадан өлүп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бул деген баягы элди дагы камсыз кылган үчүн, мамлекетте өзү эркин жүргөнгө ушундай жанакындай кылганда бүт заманбап продукцияларды чыгарып, ошонун баардыгын өнүктүрүшүбүз керек да. Мен Зайдын ага сизге мен как раз мен мындай сиз айтып атпайсызбы Южный Корея деп. Мына ушул эле биздин кошуна Кытай Эл Республикасынын Кызыл Суу автоном обласы же болбосо Суар деп айталы. Ошол жерде буудайдын түшүмдүүлүгү 75-80 центнерден. Буудайдын түшүмдүүлүгү.
мына биздики болсо 30га жетпей атат бирок да. биздики 62 центнерге чейин чыкчы убагында. Мына мен ошонун баарын айтып атабыз да. Азыр биз дүң продукциясын көбөйтүш үчүн биз жерди чоя албайбыз. Ооба. Тоону түздөй албайбыз. Биз ошол 1 миллион 200 миң гектар жерибиз бар. Айдоо жерибиз. Ошундан түшүмдүүлүктү көбөйтмөйүнчө биздин айыл чарба продукциянын дүң эмеси баягы боюнча эле ошо кала берет. Жана сиз айтып аткан 3%, 2,5%-тын тегерегинде. Биз ошол түшүмдүүлүктү көбөйтүшүбүз керек. Андан тышкары, анан жанагы переработка. Мына тиги суу майды айтып атабыз азыр. Суу май Кыргызстандан 10 миң, 12 миң тонна болгону чыгат да. Калган 70 миң тоннанын тегерегинде мына 19-жылы 68 миң тонна биз импорттадык. 68 миң тонна алып келдик май. Калганы мына 10 миң тоннанын примерно ошол 10 миң тонна биз өзүбүз чыгардык. Ошондо бизге бир 80 миң тоннанын тегерегинде суу май керек. Растительный масло. Ошол эле нерсе бизде чоң завод бар. Домата деген бул Сузак районунда, Жалал Абад областында. Ошол жердин мощность завода составляет бир 30 миң тоннанын тегерегинде. Биз ошол жерге азыр иштетиш үчүн ага жана жөнөкөй эле семечке эмес, вот өзүнүн бир эмеси болот экен да. Жана кара майлуу семечке да. Ошондон где-то бир выход 25%-ке чейин чыгат деп атат да. Жок, 40% мен кечирип коелу. 40%-ке чейин ошо май алса болот экен ошондон. Азыркы учурда мына мунун баары тең Айыл чарба министрлигинин тамак аш жана айыл чарба министрлиги ошол баардык политиканын баары ошол айыл чарба министрлигине жүктөлгөн. Жана переработка сельхозпродукция деген дагы ошолордо айыл чарбаны кайра иштетүү политика дагы ошол жакта да. Мына ошолор колго алыш керек. Биз бир жылда 6,5 миллиард, 7 миллиардка чейин дыйкандарга льготный кредит берилет. Ал бюджеттен бир 800 миллион сомго чейин бөлүнөт, калганы болсо банктар өзүнүн биз ошол жанагы льготный деп кредиттин бир канча процентин өкмөт өзү мойнуна алат да. Мына ошол быйылкы жылы 8-чи ФСК деп коебуз, ошол чыгып атат да. Вот 8-чи жолу ошол кредиттер берилип атат, 8 жыл подряд келип атат. Мына эмдиги жылы дагы мына ошондой болуш керек. Мына ошол жерде айыл чарбаны кайра иштетүү эмесине отраслга ошого көңүл буруш керек. Жайнагы бизде пландуу экономика деген болобу, барбы жокпу? Пландуу экономика жок, бирок бизде есть политика. Ар бир мына промышленность боюнча агай айтып атат, жанагы бизде абдан ылдый түшүп кетти да. Анткени ал убакта биз экспортко чыгарган биздин готовый продукцияларыбыз абдан көп болгон. Бул завод Ленин болгон, завод Фрунзе болгон, Кыргыз Автомаш болгон, автосборочный заводдор болгон. Булардын көлөмү абдан чоң болгон. 700 предприятие бар болчу да. Бул мен чоң эмелерди айтып атам да. Азыр мына калганы бизде бир саналуу эле калды. Шиферный комбинат, семзавод, стекольный завод, мына ушундай эле бир эмелер эле калып калды да. Биздин элибиз мындай жалкоо болуп калды да. Айыл чарбаны өздөрү деле каалап иштетиш керек беле деп ойлойм да. Анткени илгери билесизби 90-91 жылдары бир ачкачылык болуп кетпеди. Ошондо суу майды эл өзүнүн жерине өздөрү айдап, анан тегирменге барып тарттыртып алып, анан тамаксап жешчү да. Ушундай багытты мындай ишке ашырса болобу болбойбу? Бизде мындай баардыгы открытый эме да. Ким эмнеге кааласа ким иштесе иштейт. Ким кааласа май чыгарам десе май чыгарат. Башка нерсе чыгарам десе башка нерсе чыгарат. Только аны үчүн өзүнүн бир проектси болуш керек, жери болуш керек, мини цехтер болуш керек. Биз жанагындай чоң махиналарды мындай ага эмес,
ошо ар бир райондо өзүнүн чакан переработка кылган сельхозпродукцияны өндүрүштөрүбүз болгондо ушундай багытка бир оюмду айтып кетейин дедим элем да. Биякта деген мындай болуп атат да, мамлекеттин жана саясаты деп атпайбы. Бирок саясатын карап көрсөңөр ушундай бир жакшы бир жөнгө салына турган саясат жок болуп атат. Биякта мисалы биринчиден карап көргүлөчү, биздин деген мындай майда жанагы ар кандай чарбалар эле көп да. Бул биринчи бир кыйынчылыктарыбыз бар. Экинчи болсо, жанагы мындай бир саясат катарынан десем, мисалы мына каржылоо маселесин карап көргүлө. Россия 1 миллиард долларга чейин бул деген жанагы субсидия берет да, жанагы айыл чарбага. Казактар болсо бир 800 миллион долларга чейин алар дагы беришет да, жанагы өзүнүн айыл чарба жанагы мекемелерге да. Биздикинде болсо бир андай жок, дагы эчтеке жок. Бирок качан биздики ушул жанагындай продукцияны чыгарып, эгерде неме кылып, жакшы ишти жүргүзө алат. Эгерде мамлекет кишине көңүл буруп, анан кийин ошол мисалы айтып, эми ушул жылы муну өстүрөлү, муну кылалы, тигини кылалы деп анан элементарно анча-мынча болсо дагы ошол жана түшүмдөрүн кичине сатып алып, ошол уже баягы гарантин баягы неме кепил баа менен алып туруп эле. Анан биякта деген эле аны жасабайт дагы. Багыш бул жанакы антимонополдук органдарды келип эле баса калып эле бааны неме. Эми бааны кантип бул уже түштөн кийин эмнесин регулировать этет баасын. Анан эң нескиси баа деген бул базар экономика. Бааны деген негизи базар экономикада бааны туруп алып туруп такап анан тигини саттырбай анан мындай кылган бул деген вообще базар экономиканын мыйзамдарына такыр дал келбейт да. Бул ушундай бир анда агенттиктин кереги жок болуп калат. Жок, агенттиктин аябай көп иштери бар. Булар деген айрыкча ошол атаандаштык көп болсун, бири-биринен бир жакшы бир продукциясын чыгарсын, ошону менен анан тышкы рыноктарга чыксын деген булардын аябай немесе, булардын неме милдеттери башкача, булардыкы негизи жумушу башкача да. А биздикилер болсо жанакындай кыла коюп эле, бир немелерди жаап эле анан бүт күнөөнүн баарын бияка түшүрүп коюп атпайбы. А эң нескиси деген ошол жанакы Министерство сельского хозяйства атпайбы, айыл чарба. Бул деген айыл чарба эми уже бүт кеткенден бүт сатылгандан кийин эмнесин аякта тейлейт? Бул деген жанакы неме деп аталышын неме деп коюш керек да? Айыл продукциясын сатуу министерствосы деп тур. Ошол жолдорун тапсын, каяка сатат, эмне сатат, кандай критерийлер менен продукция алыш керек, кантип ошол жана чарбаларды ирелештирүү жанакы маселелерин кандай көтөрүш керек, ошолордун баардыгы менен жүрүш керек да. Анан эле келип эле азыр ошондо экономикада өзгөрөт, ошондо да башкача болот да. Мен ошол оюмча, менин оюмча ошол плановый мурунку директивный экономикага келишибиз керек да. Кайра мурунку понятие бар болчу, коллективное хозяйство депчи. Анткени ар бир райондун, ар бир айыл аймактын өзүнүн айыл чарбага багытталган жерлери бар, жайыттар бар да. Ошол деген мисалы эгерде деген мамлекет ошого акча бөлүп, мисалы ар бир ошол эле айыл өкмөтү мисалы ошол эле күнөскаларды коюп, жакшы жаңы технологияларды алып келип, ошол эле күнөскаларды салып берип, ошону жеке иштеткенге арендаторлорго берсе, анда деген мисалы айыл өкмөттөр да ошондон акча тапмак. Анан ошол эле мисалы ошон жок, ошондой кылып эметсе болот, чет өлкөлөрдө аракет кылып. Андан кийин мисалы малдын жакшы түрлөрүн, тукумдарын көбөйтүшүбүз керек, өсүмдүктөрдүн жакшы уруктарын, ошол түрлөрүн алып келишибиз керек да. Андан кийин ошол эле ошол жана айыл чарбага багытталган кайсыл жакшы жерлерибизди биз өндүрүшүбүз керек. Ар бир айыл өкмөтү караш керек. Мисалы бул жер айдоого жакшы түшүм алып келет. Бул жер мисалы жайытка деп түшүнө бөлүп туруп, анан ошол жерлерге ошондой күнөскана жакшы жанагындай современный мисалы мал кармаган жанагындай эме сарайларды, фермаларды ошондой куруп, анан ошол жеке иштеткенге берип, ошону жакшылап анан пландаштырыш керек да. Бул мисалы бул деген ички колдонгонго, бул мисалы продукция эт, өсүмдүк май мисалы ошол эле продукциялар ички колдонгонго кетет, а бул болсо тышкы экспортко деп. Анткени деген мисалы бизге көбүнчө банктар насыя берип атпайбы жеке ишкерлерге, дыйкандарга. Алар деле насыяны ар бири тегиз бере алышпайт, төлөп бере албайт. Анткени бирөөнүкү бир жылда түшүм берет, кийинки жыл түшүм бербейт мисалы да. Ошондон андан кийин тоже жерине карата жараша болот да. Мисалы жери жакшы же жери жаман же ошол ар кандай факторлор болот да. Ошон үчүн деген биздеги элер мисалы экспортко иштейт жалаң.
бир ишкерлер. Кээбилер ички колдон ошон үчүн тең болуп, үлүшүбүз тең болуп өтөт да, ошон үчүн бирдей бир ошол руслага келтирип, бирдей ошондой условияларды создавать этип жекелешиш керек. Анан ошондон кийин анан табылган ошол өндүрүлгөн анан түшүмдөрдү анан бөлүш керек да. Бул ичкиге, бул тышкыга деп. Мен ойлоп атам да, жана асыл тукум малды же болсо башка маселени бул мамлекетке берип койсо, мамлекет тияктан алып келет дагы жарым миң жылдын жеп алышат. Анан болгондо ал окуячы. Андан көрөк элге эле шарт түзүп бериш керек. Эгер элге шарт түзүп берсе, эл өзү алып келип, өзү ушу мыкты малды дагы, башка нерсени дагы, продукцияны дагы өздөрү чыкытып жакшынакай. Хотя бы ошону шарт түзүп бериш керек болгон. Современный сарайларды куруп эле, күнөскаларды эле куруп берсе, калган өзлөрү кыла алат. Салт жагынан шарт салып берсе эле да ошолорду. Кошумчалап коеюн. Негизи сиз белгилеп атасыз, баа саясаты ошол азык-түлүктү, мисалы үчүн ошол картошка деп коелу, ошону өстүрүүдөн башталат да. Ал биз эң аякы деңгээлине чектелип атабыз. Мисалы үчүн мен жана бул бизге мага чейинки айткандарга кошулам. Жумуртканы мисал келтирели. Жумуртканы мына биз кыргыздар чыгарсак болбойбу? Болот. Бүгүнкү күндө 1 миллиард биздин керектөөбүз бар. Ошонун 45%-ын гана өзүбүз жабабыз да. Калганы Казакстандан көпчүлүк башка мамлекеттерден алып келебиз. Эми ошону иштесек алып келиш оңой окшойт да, өндүргөнгө караганда. Анан бул жерде дагы бир маселе бар да. Биздин өндүргөн жанагы азык-түлүк деле эмес, дээрлик жана промышленный багыттарды карасак деле өздүк наркы жогорураак да. Ошол эле эмне себептен жогору? Жана биздин эксперт белгилегендей, жаңы технология, модернизациялар жүрүш керек. Бул жалпы комплекстүү маселе болуш керек да. Анан сиз айтып атпайсызбы, монополияга каршы орган эмне керек бар деп. Монополияга каршы органы бул биздин Төлөн агайыбыз ошону түптөгөн, ошол жакта мыйзамдарды иштеп чыккан эксперттердин бири да, билет кайсы багытта иштеп барганыбызды. Биз 4 багытта иштеп барабыз. Кыскача эле белгилеп коеюн. Биринчи багыт бул монополияны жөнгө салуу. Бул табигый монополия субъекттери бар. Бизде аэропорт, Кыргыз темир жолу, Кыргыз телеком, аэронавигация жана башка. Булар жөнгө салып туруп, бүгүнкү күндө монополияга каршы иш-чаралардан биз бюджетке жылына 200 миллиондогон 160 миллион быйыл бердик да. Ошол алар монополияны чектөөдө биз алар нарушение кетирген, ошону ырастап биз такта ошондо иштеди алып барабыз да. Биринчи жагы бул. Экинчи жагы бул атаандаштык чөйрөсү боюнча жөнгө салынбаган чөйрөлөр бар. Биз ошонун алкагында жөнгө салынбаган чөйрөлөрдү жана биздин экспертибиз белгилеп кетти, Төлөн мырза. Ошол жерде атаандаштыкта шарттарды түзүү, атаандаштыкты өркүндөтүү, өстүрүү максатында иштеди алып барышыбыз керек. Ал жанагы жөнгө салуу бул туура айтат. Бул эң акыркы механизм, бул рынок шартына туура келбеген механизм да. Анан үчүнчү багытыбыз керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Бул жерде чоң мыйзам бар өзүнчө. Ошонун 3 орган иш алып барат. 3 орган иш алып барат, ошолордун бирөө да биз. Төртүнчү жарнак мыйзамы боюнча. Анан сиз айтып аткан азык-түлүк багыты бул бизге кошумча жүктөлгөн. Мындай ыйгарым укук болуп эсептелет да. Анан азыр эми көбү баа десе эле бизге айтат, бизде көптөгөн иштерибиз бар. Маселен жана аэропорт деп атпайсызбы? Бир мезгилде аэропорттун билети асмаңдап чыгып кеткен мезгилдер болгон. Анан качан элдер бакырып өкүлгөндөн кийин кой алайын деп, анан кийин акырын чыгышында мындай жөнгө салып коесуңар да. Ошону тарс этип кармаса болбойбу беле? Аэропорт менен бул авиа каттамдар эки башка да. Аэропорт бул монополист, наземное обслуживание деп коет. Булар обслуживать этип атпайбы компанияларды. Ошол жагын биз карайбыз. Баасын чектеп, ар бир компанияларга койгон кызматын чектеп туруп, анан биз ошол кандай иштерди алып барып атасыңар, кандай өнүгүү болуп атат, ошол жагына көңүл бөлөбүз да. Ошол эле мисалы үчүн авиа каттамдардын баасы бул жерде биз тарабынан көзөмөлдөнбөйт ал. Өзүнчө гражданский авиация боюнча агенттик бар. Мыйзам боюнча ошолор көзөмөлдөйт. А биз буларды текшерип турсак болот. Мындай кайрылуу болгондо, мыйзам бузулган убактарда биз киргишебиз да. Анан барып эле биз баса калып ар бир тармакка бааны коебуз деген бул бүгүнкү күнгө өзгөчө рынок шартында терс көрүнүш да. Биз ошол эле ЕАЭС мамлекетине киргенде бир топ мыйзамдарыбызды мындай гармонизацияладык да, дал келтирдик. Ошол эле убакта мурда сементке баа койчубуз, күйүүчү майга баа койчубуз, азыр күндө койбойбуз биз. Азыр талдоолорду жүргүзүп, ошол жерде кандай мыйзам бузуулар болот, ошол жака наблюдать этип турабыз да. Себеби бүт баа ЕАЭС мамлекеттеринде атаандаштык мыйзамдын модельный закондору бар. Ошол алкагында иш алып барабыз да. Анан албетте туура эл жагынан сын пикирди туура кабыл алабыз. Мамлекеттин негизги рычагы ушул рынок шартында монополияга каршы орган. Ошон үчүн азыр ыйгарымдын чегинде биз киришип, жер-жерлерде ири соода түйүндөрү менен, ошол эле азык-түлүк ташыгандар менен, ошол эле рынокторго мына мен өзүм деле чыгып атам, жакын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жерде туура иш алып барыңыздар деген багыт иш алып барып атабыз да. Мен мамлекет
жалпы бардык нерседе элдин кызматын кылыш керек деген максаттамын. Анткени эмнеге айтып аткам? Биз күйүүчү май деп атпайсызбы? Күйүүчү май бүгүн монополия болуп алган. Аны мисалга Россиядан келген Газпром Кыргызстан президентин да укпайт. Май, күйүүчү май дүйнөдө арзандап отурганда Кыргызда арзандабай койду го. Газ арзандап атканда арзандабай койду го. Мамлекет анда эмне кылып отурду анда? Бүгүнкү күндө күйүүчү май боюнча ЕАЭС мамлекеттер 5 мамлекеттин ичинде Кыргызстан эң арзан bizde. Казакстан 80%-ын өздөрү жабат. Жок, Казакстан арзан го. Казакстанда дистоплива бизден 4 сомго кымбат бүгүнкү күндө. Азыр менде жыйынтыгы дагы бар, сизге берем. Жана Казакстандан алып келип сатып аткандарчы? Биз дүйнө жүзүндө 13-чү месте турабыз. Өзүбүздөн чыкпайт, бирок биз без пошлина алып баалар боюнча Россияда мисалы үчүн орточо баасы бүгүнкү күндө bizde 92-32 сом болсо, Россияда 34 сом. 35 сом, 2 сомго жогору да. Муну ачык айтышыбыз керек. Күйүүчү май урынына туура Газпром компаниясы бул монополист компания, үстөмдүк абалды ээлеген. Аларга өзүнчө тийиштүү иш-чаралар жүрүп атат бүгүнкү күндө. Бул эл аралык келишимдер менен ишке ашат. Бирдиктүү саясат ЕАЭСте качан ишке ашат? Бул 2025-жылдан тарта. Ага чейин переходный этапта ошондой келишимдерди каралып калган. Ар бир өлкөнүн өз ара сүйлөшүү менен ишке ашат да. Андан кийин бирдей баа саясаты болду 2025-жыл айын. ЕАЭСтин договоруна ылайык Арменияда, Кыргызстанда, Белоруссияда, Россияда бирдиктүү саясат болот да. Баа боюнча, ушул саясат боюнча, бардык боюнча күйүүчү май жаатында. Ага чейин ошондой договордо каралган. Ошон үчүн биз Россия менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө Казакстан тараптан чектөөлөр кирген болчу. Мисалы үчүн биз күйүүчү май алсак, $168 төлөчүбүз да башта алардан күйүүчү май. Азыр аны жокко чыгарды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Казакстандан да алып келип атат кээ бир компанияларыбыз. Ошон үчүн баа бир топ ылдыйлап, атаандаштыкка шарттар түзүлүп, Казакстан Россиянын ортосунда дагы биздин алып келген ишкерлер ортосунда да. Анан баа кичине бир стабилдүү деп айтат элем да. Анан аны мисалы үчүн чекене баа менен дүң баанын ортосунда дайым эле 7-8 сом айырма бар. Себеби дегенде чекене баа сатканда ал жерде охранасы бар. Ал жерде складский помещениясын кайтарат, реализаторлорго төлөйт, салыктары бар чекене баадан саткан. Ошонун баарын эске алыш керек да. Булар рентабелдүүлүгүн карашыбыз керек. Булар киреше да калыш керек. Анан чектеп коюп эле отура бергенде биздин негизги максат керектөөчүлөр менен ошол монополиялык субъекттердин ортосунда балансты камсыз кылып берүү да. Эгерде баланс нарушать эткенде эки жактан тең нараачылык болушу мүмкүн. Ошо балансты кармап берсек, значит биз эффективдүү иштейбиз деген мындай ниетти билдирер элем да. Мен кошумчалап коеюн. Кеңешбек ага, мындай да. Казакстанда өстөрү нефтини 80 миллион тонна нефть өстөрү добывайт, чыгарат. Ошонун бир 20 миллион тоннасын өстөрүндө переработка болуп, өстөрү ички баягы эмесине жөнөтүшөт. Производствосуна, да. Андан Кыргызстан болсо нефтибиз бизде 250 000 тонна биз алабыз. Бирок анын баары түштүктө. Жалал Абад областында, анын Баткенде. Бирок ал жакта кымбат бензин. Бирок мына биз ага карабай. Кеңешбек мырза айткандай, бул Россиянын баасы менен эми баягы биз азыр рыночный бааны айтып атабыз да. Ал жерде потребность абдан чоң Россияда. Алардын мисалы үчүн Москванын тегерегинде бизден бир 5 сомдон дагы өйдө да. Центральный часть России ал жакта абдан эле кымбат. Бизден 5 сомдон ашык кымбат. Биздики мына азыркы учурда бир 32-33 сомдун тегерегинде. 80-чи, 92-чи бензинди айтып атам да. 33 сом. Былтыр ушул маалда бизде 42 сом болгон. 42 сом болгон. То есть былтыр андан да көп болгон. Бирок бунун баары эмнеден келген? Нефтинин өзүнүн баасы түшүп кетти. Ошонун себебинен баягы нефт андан тышкары быйылкы пандемияда биз ошол потребность абдан ылдый болуп калды да, дүйнө жүзү боюнча дагы. Ошон үчүн баанын азыркы учурдагы бензиндин баасы Кыргызстан үчүн бул мен сизге кошула албайм да, бензин жагына келгенде. Чын эле бул эчтеке чыгарбай туруп өзүбүз эмнеге чыгарбайбыз? Нефти албай туруп, мына биздин нефтибиз ал дагы себеп бар. Мына бул жерде себеби саясат себеби. Жок, саясат эмес. Мен сизге айтып коеюн,
Бул жерде мына Кытайдын Жунда деген заводу бар. Булар 800 000 тонна чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок баягы нефтинин өзү жоктугунан, бизде жоктугунан кыйынчылык Россиядан алып келет, Казакстандан, бирок Казакстандан алып келген нефтисинин баары эле бул вторичный нефти болуп калып атат да. Бир переработкадан өткөн эмени алып келип, анан ошондон жана жыт чыгып, баягы техник эме жагына келгенде мындай эме болот. Бизде атаандаштык ар бир нерседе болуш керек да. Рынок заманы деп атабыз, туурабы? А рынок заманында биз ар бир нерсеге атаандаштык кылганда, балким бензин бүгүн бизде арзан болмок. Бизде монополия бирөө болуп атпайбы? Жундан иштетпесе, Кыргызстандан кыйратып бензинди түштүктөн чыгарбаса, мисалга да бу жерде кайсы бир деңгээлде чоң бир саясий күч бар. Ошонун негизинде бизде көп жагынан экономикалык багытта дагы көп жагынан бизде сырткы күчтөрдүн кайсы бир бирөөлөрдүн пайдасы үчүн биз унчукпай отуруп беребиз. 20 компания бар бүгүнкү күндө, сизге кошулбайм мен. Газпром өзүнүн мындай күчүн жогото баштады бүгүнкү күндө. Ошол эле Роснефти көрүп атасыз. БНК, Казакстандын компаниялары бар. Ал бүгүнкү күндө биздин маалымат боюнча 20 компания. Ошол атаандаш болуп, анан бүгүн баа турукташып атат да. Анан бул жерде эч кандай саясат жок. Туура эл аралык деңгээлде эки мамлекеттин ортосунда келишимдер бар да. Ошонун шарттары бар. Канчадан кой берет, кандай болот, эгер жок болуп калса кандай болот. Анын баардыгы ошол биздин экономика министрлиги өзү киришип, ошол жерде ыйгармоктуу дагы бир министрлик бар, комитет. Ошолор менен чогуу иштерди алып барат да. Мына албетте биз бул монополияга каршы орган болгондон кийин баа жагына өзгөчө көңүл буруп, булар дагы ошол жакта иштеп атканда ал жагына да көңүл бурабыз да. Биз кошулуп, эксперттерибиз да ошол рабочий группаларга кошуп, өзүбүз да кошулуп, анан тийиштүү иштерге катышабыз да, биз дагычы. Ошон үчүн маалыматыбыз бар. Бизде убакыт азыраак калыптыр. Неме эми жанагы сырттан келген мына Кытайдан келген товарлар жөнүндө бизде негизги эл азыр Кара суу базары менен Дордой базарынан эл окатын кылат да. Бүгүнкү учурда дагы кыйынчылык ушул жерде бар да. Чегара жабылып калыптыр, же болбосо аяктан баягы заказ кылган товарлар келбей атыптыр, базар жакшы иштебей атат деген элдин баягы арманы бар да, арызы бар. Ушул жагдайда дагы бир жөнгө салсак болобу? Сиздерди угуп атсак, Кыргызстан жакшы эле окат кылып атыптыр. Сөзсүз түрдө болот, аракет дагы болуп атат. Мына мен өзүм бир айдын ичинде 3 жолу Торгартка барып, мына акыркы жолу ушул ишемби күнү бардык да. Премьер-министр менен чогуу барып, ошол жеринен ал дагы көрүп келди. Кандай акыбалда экен. Эми биринчиден Торгарт абдан почти 4000 бийиктикте турган. Анан ушундай каталда эме суук. Биздин машиналар ар жакка кирип атканда бүт муз болуп кирип атат. Анан азыркы баягы пандемиянын учурунда Кытайды көрүп атасыңар, алар тим эле ооруга ушунчалык бир мындай маани берип, Кыргызстандан чоочуганы бар абдан чоң эле. Алар айтып атат, мына биз силер жактан күнүгө 400төн 500төн оору чыгып атат. Биз андан кооптонуп атабыз. Анан өздөрүнүн да Кашкар округунан чыкты да. Ал жакта азыр жаап, алар бүт бары баягы эме удаленкада иштеп атышыптыр да. Бирок ага карабастан алар мына 2 жолу ошол зам губернатору келди, ошо чек арага. Ушундай чек арада биз ар жагында, улар бер жагында туруп, ошо сүйлөшүү жүргүздүк да. Алар айтып атышат, биз силерге товарыңардын баарын чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Бирок жанагы Торгарт өзү кичинекейирээк мындай площадкасы аз да. Ошол жерге 40 грузчикти алып келип, ошол жерден перегруз кылып атышат. Бизге перегруз кылып берип атат. Эми айтып атат, давайте ушул жерге кран коюп туруп, анан кран менен чыгарып берели силерге. Силердин товарыңардын баарын чыгарганга биз аракет кылалы. Алар кызыктар да, Алар өздөрү да кызыктар. Эми баягы биз эле жолуккан жерибиз жок. Президенттен баштап, премьер-министр, бул жердеги элчилиги Кытайдын. Биз онлайн режимде өткөндө дагы ошо Пекин менен дагы сүйлөштүк. Чыгарып бергиле, биздин товарлар мындай эме болду деп. Мына азыркы учурда эгерде биз бир жылда 2 миллиард доллардын тегерегинде товар алып атсак Кыргызстанга, быйыл болсо 9 айдын жыйынтыгы менен 600 миллион доллар калдык да. Эми жылдын аягына чейин дагы убакыт бар. Ошондо бир 50%
биз ала алат экенбиз да. Эми бул пандемияга, ошол ооруга бир тиешеси болуп атат. Анткени биз 8 сентябрда гана ачтык чек араны. Биз өзүбүздө ошончолук катуу эме болду да. Кытай жагын өзүңөр көрүп атасыңар. 8 сентябрда ошо тор карта ачылды. Ага чейин ирке штамдан гана кирип атканда, ошо 8 сентябрдан бери 400дөй машина чыкты. Мына мен даже эме по месяцам билебиз да. Сентябрда 209 машина чыкты. Октябрда 83 машина чыкты. Ноябрда 85 машина чыкты. То есть мына ушинтип баягы ар бир машинаны санаганга туура келип калды. Анткени жанагындай условияда бул абдан эле кыйын нерсе экен. Кытайдын бир нерсеси өткөндө бүт жерде эле көрүндү го. Шанхайдын аэропортунан бир кишиден эме чыкса, ковид чыкса, 18.000 кишиден ПЦР алды. Бир эле күндө. Ошо жерин баарын оцепление кылып алды. То есть алар ошону карап атат. Биздин ишкерлер, биз ишкерлерди да алып алдык. Дордойдогу ишкерлерден да алып алып бардык. Атайы өздөрү да уксун ошону. Көрсүн. Мындай кыйынчылык ошондон болуп атат. Жалаң эле оорудан болуп атат. Оорудан өздөрү тиги жагын карасаңар, баары мына тиги защитный костюмдар менен келип атат. Губернатор баш болуп ошо защитный костюм кийип. Эме Казакстан, Россияга чыкчу немелерчи? Алар чыгып атат. Чыгып атат. Бир 80% тегерегенде. Мисалы үчүн мына быйыл Казакстанга 9 айдын жыйынтыгы менен $600 миллион биздин товар оборот бар да. Россия менен почти 1 миллиардка жетип калды. Мамлекетибизде демек баякы казынабыз бир топ кургалыптырдан да, эми мурдагыдай экономика жакшы. Эми көрүп атпайбызбы? Азыркы учурда мына 35 миллиард сомдун тегерегинде дефицит бюджети деп атабыз. Чын эле ал бир эле ошо сырткы катыштар анча-мынча ылдыйлабастан ичкиле өзүбүздүн эле рыноктогу эме дагы мындай активность жоголду да. Бизде 3 элемент убакыт калыптыр. Кыска сүйлөп кантип багыты болгон үчүн ушундай бизде соода жагы болобу, дагы башка жактан ушинтип туруп жабыр тартып аткан кезибиз биз. Ошон үчүн экономикабыздын структурасын өзгөртүшүбүз керек. Жанакындай өндүрүш, айыл чарба продукциясын илгерки калыбына келтирип, ошону менен жанакы жаңы заманбап күнөс канаулоо, дагы башка бир технологиялар болобу, ошолордун баарын алып келип туруп, өзүбүздү камсыз кылып ошону менен чыгарышыбыз керек. Андан башка жол жок. Мен Түркиядан көрдүм эле да, тоонун боорун тегиздеп туруп, түздөп туруп, анан ошол жерге күнөс кана кылышып, ошол жерде продукция өндүрүп атышат да. Бизде деген толуп тура. Кореядан деле көрдүк ошону. Ушундай аракет кылыш керек деп ойлойм да. Аз мүнөт калды, экономиканы элдин жашоосун кантип өзгөртөбүз, жакшыртабыз. Мына мен сизге кошулуп кетем. Чын эле биз структураны өзгөртүш үчүн анда биз ошо айыл чарбасынын дүң продукциясын көбөйтүшүбүз керек. Биздин промышленность өсүш үчүн биз ошол завод фабрикаларыбыз көбүрөөк болуш керек. Соода тармагында жанагындай катыштарыбыз үзүлбөш керек. Демек өкмөт аракет кылыш керек бул үчүн, негизги маселе өкмөттө туруп. Ал жерде мына биз 4-чү жолу азыр программаны кабыл алып атабыз, ушу пандемия башталгандан бери. Мына ушул жерде баардык багыттар жазылып турат. Кандай кылалы, кантип ишкерлерге жардам бере алабыз, кайсы жагынан эмне кылышыбыз керек. То есть мунун баарын жазып ар бир министрликтерге, ар бир агентстволорго тапшырма бар. Баары ошонун үстүндө иштеп атышат. Сиздин оюңуз? Менин оюмча биз эң биринчи өзүбүздү сыйлоодон башташыбыз керек. Анткени өзүбүздү кемситпей, биз арзан тамак жебей, арзан кийимдерди кийбей, ошол продукцияга карабай, ошон үчүн биз ошолорду карап эле, анткени баары майда чүйдө иш менен алек болуп, ошондой арзан товарларга көнүп калышканда, ошондуктан биздеки мисалы жер өндүргөнгө, жер иштеткен биздин кызыкчылык жок биздин элде. Ошон үчүн өкмөт деген күнөс кана салып берди, мына өзүң деген жемиштерди өстүрүп ал, мына сага жакшы современный фермалар, мисалы ошол жака жакшы малдарды өзүң бияка өстүрүп бактырып ал деп туруп, анан жакшы логистикалык борборлорду куруп берип, ошонун сертификация, стандартизация өткөн товарларды экспортко бөлүп Кыргызстанга иштетип баштаганда, канча көп киреше алып баштаганда, ошондой элдер өздөрү кызыгат. Ошондой өкмөт жана логистикалык борборду кыйрат курдубу же дагы эле калып кеттиби жарым-жартылай? Алып кетти, бирок ошону деген совершенствого жеткириш керек да. Ушундайбыз да. Кыскача. Эми негизинен бүгүнкү биздин маселе баа жаатында болду. Мен биздин керектөөчүлөрдү сыйлайм, туура түшүнөм.
Албетте алар ушундай бушайман болуп атат, бирок биз тийиштүү иш-чаралар жүргүзөбүз. Эч качан негизсиз баа көтөрүүгө жол бербөө боюнча тийиштүү иштерди жүргүзөбүз бүгүнкү күндө. Ошол эле убакта мен баягы кээ бир кара ниет деп коелу, недобросовестный предпринимательдер болушу мүмкүн. Кара ниет ишкерлер. Алар учурдан пайдаланып, баягы спекулятивдик иш-чаралар жүргүзүп, 2-3 эсе кошуп иштейм дегендер да болот да. Ошолорго кайрылар элем. Баягы андай жолго барбасаңыздар, негизсиз баа көтөрүүгө барбасаңыздар, анан биздин рынокто сиз жана башында белгиледиңиз, биздин эксперттер белгиледи, атаандашып болуш керек. Ошого толук иш-чаралар жүргүзүп, биз ыйгарым укуктуу орган катары бардык күчтүү ошого жумшашыбыз керек да. Ошол эле учурда жанагындай кара ниет ишкерлерге бөгөт коюшубуз керек. Рахмат, урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ар дайым кыргыз элинин пайдасы үчүн, келечеги үчүн кеп кылабыз. Биз кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.